намазды бамдаттан баштап окуйм деген сөз, айтып коеюн, шайтандын алдоосуна. Мусулман менен кафырдын ортосу намаз. Атасын кафыр кылгандар бар, намаз окуйт. Ман кала ли ахихи я кафир, ким мусулман бир тууганда кафыр деп айтса, факад ва биха ахадухума, ошол сөз экөөнүн бирөөнө түшөт. Сиздер менен сүйлөшүп отурган темабыз экстремизм жана радикализм жөнүндө сүйлөшөбүз. Жакынкы күндө ондай нерсе болбосо керек дегенде, жакынкы күндө мен факт катары айтып коер эле. 2010 Египетте военный революция болгон, мусулмандар бийлик алмашып турат. Туркияда 2019-2020 болду, военный революция болду, болбой калды. Аны кылгандар мына бизде эле Кыргызстанда ham бар эле жамааттын өкүлдөрү. Мына жаңы кабыл алынган закондо эле ошондой жамаатташууну жоюп туруп, мына бир тараптуу эле, бир баштуу эле боло эле деген өкүмдү. Биз ошон үчүн керек. Эми алар кантты? Анткени биз көз түшүнбөйбүз да, биз өзүн тириликти эле кылып жүрөбүз да. Бизге кереги жок да. О бийликти басыш, өзүнчө бир өкүмдү бир жакка өткөрүш керек эмес. Ошон үчүн биз түшүнбөй атабыз. Бирок түшүнө туруп, анын аркасында жүргөн жамаат эки маселенин үстүндө көбүрөөк иштеп туруп даярдап коет туугандар. Ачык болсо ham акыйкатты айтайлы, биринчиси намаз таштоо. Намазды окуйган адам кафыр деген нерсени сиңирет колдон келишинче. Асылында кафыр эмес. Азыр далилин өтөбүз. Экинчиси, эгер билбей ширк кылып алсак, кафыр болбойт, мусулман бойдон калат. Бирок билбей ширк кылса динден чыгат, уже далил турган деген нерсе бар. Ошол эки нерсени алат дагы дайым даярдай берет. Чирите берет. Качан Алла сактасын, бир кичине бир тополоң болгондо биз мисалы өлкөбүз тынччылыкта эле болсун, кайра төмкөрүш болгондо, ошол төмкөрүштөрдүн көпчүлүктөрүндө бул бизде эле эмес, көпчүлүк дүйнөдө биринчи кезекте падышаны жана падышанын жардамчыларын бардыгын динден чыгарат колдон келишинче. Кайсы нерсе менен? Намаз окуйт болду. Та кайсы нерсе менен? Күнөө иштерди кылып коет өтөдө турупчу. Буга үзүр берилбейт. Эгер билбей кылынса кээ бир кишилер, бул кафыр болбойт. Азыр окуйбуз. Эгер ушул нерсени биз түшүнсөк, бүгүнкү темага ылайыктуу деңгээлде сүйлөшкөн болобуз да. Эгер ушуну жакшы түшүнүп алган болсок, эч бир күйлөгүчтөр, эч бир провокаторлор бизди өзгөртө албайт. Анткени биз аят хадистердин негизинде түшүнөбүз дагы болду. Качан адам мен Куранды амал кылам, мен хадистеги келген өкүмдөрдү кылам деген учурларда кээ бирки хадистерди бекитет да чөнтөккө салып туруп, кээ биркилерин берип турган адамдарды өзгөртөт. Алардан биреси бисмилла дегенде эле намазды ташташ кафыр деп туруп, чекеден кафыр кылгандар бар. Биздин арабызда ham бар. Атасын кафыр кылгандар бар, намаз окуйт. Кошунасын, тааныгандарын көбүн кафыр кылгандар бар. Бисмилла, бир аяттарды окуйбуз. Биринчиси Ниса сүрөсүнүн 48-аят: "Инналлаха ла ягфиру айюшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таала Куранда айтты. Аллах Таала өзүнө шерик кошкондорду кечирбейт, андан башка бардыгын кечирет. Некен намаз бул имандан кийинки нерсе. Эгер кааласа, кечире бере тургандардын катарында. А бирок адамдарды күйлөгөндө намазды кечирбейт. Ушу намазды окуган адам муртаттардын катарында кошулат. Аллах Таала айтат: Аллах Таала ширкти гана кечирбейт, андан башкасы эмне? Баары кирип кетет тура. Зекет бербегенин, жымотторду, орозо кармагандарды, намаз окугандарды кечирет. Бирок кайсы жол менен? Эгерде жалкоолоону окубаса. Эми албетте мен намазды фарз дебейм деп туруп каршы чыкса башка кеп. Бирок бизде көпчүлүк кантип окуйбуз? Бизде жалкоолоону окуйбуз. Анан көңүл кош мамиле кылып окуйбуз. Мындай да алымдар айтат, булар чоң күнөөкөр, бирок кафыр эмес. Алымдардын атын айта турган болсок, жумхур улема, көпчүлүгү Ханафи алымдар, Малики алымдар, Шафии алымдар кафыр эмес деп аталат. Жана Хамбали алымдардан бир нечеси кафыр эмес деп айтылат. Тарихтан биздин мазхабта намаз окуган адамдарды кафыр делинбейт. Ага далил биринчиси бул аят, экинчиси угастар Айбатат ибн Самит радиллаху анху айтат: "Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул." Пайгамбарыбыздын айтып аткан сөзүн уктум. Ушул хадисти колдон келишинче жеткирип коюңуздар.
Хамса салават. Бұл пайғамбардың сөзі. 5 уақыт намаз. Катабахунналлаху алал ибад. Аллах Таала 5 уақыт намазды пенделерге фарз қылды. Фаман жаа бихинна. Ким оша 5 уақыт намазды алып келсе, оқыса, фалам юдайя минхунна шай'ан. Анда нештекені кемітпей алып келіп толық оқыса, фалам юдайя минхунна шай'ан. Кемітпестен. Кеміткені қайсысын кемітеді? Истихфафан бихаққихин. Ба намаздың ақыларына көңіл қошық болып жүр. Пешімді оқуай, асырды оқуай, іш болғанда оқуай қойғастан, толық қылып, көңіл қош болсын, толық алып келсе, кәна лаху айндаллаху ахдун, анын пайдасына Аллахтың алдында уада бар. Аллах Таала уада береді. Кімнің пайдасына? 5 уақыт намаз оқыған адамдың ақысына. Аюдхилахул жанна, бейішке кіргізгенге. Иншалла біз 5 уақыт намазды неге оқытамыз? Аллах айтты, толық оқытамыз. Бірақ біз нені үміт қылтамыз? Біздің пайдамызға Аллах уада берген. Не қылған? Бейішке кіргізген. Хадис муанысы. Кім 5 уақыт намазды алып келсе, оқуай қойса, не қыл оқуай қойса, баяғы үстіндегі истихфафан, жаңағындай көңіл қоштық қылып, жалқолық оқуай қойса, фалайса лаху айндаллаху ахдун. Анын пайдасына Аллахтың алдында уада жоқ. Алла Таала уада қылып айталарды, мен төссіз бейішке түз кіргізіп кетемін деп. Инша азабаху. Егер қаласа Аллах Таала азаптайды, немен азаптайды? Тозоқ менен. Ва инша адхалахул жанна. Егер қаласа бейішке кіргізеді. Не қылып? Кешіріп кіргізіп қойды. Емі қараңыздар, хадис не ұланысында? Аллахтың қалауының астында. Қаласа азаптайды, қаласа не қылады? Бейішке кіргізеді. Егерде мұсылман емес болса, Аллах Таала қаласа азаптайды, қаласа бейішке кіргізеді деп пайғамбар хабар бермейді. Үстіндегі аятқа екеуі байланышады. Үстіндегі аятта Алла Таала ширкті точно кешірмейді. Егер тоба қылбай кеткен болса, андан башқасын қаласа кешіреді. Яғфиру дуна залика лиман яша. Андан башқасын қаласа кешіреді. Өзгөчө намазға мындай жақынырақ кирип айтады, алып келбесе, қаласа азаптайды. Қаласа не қылады? Кешіріп тұрып бейішке кіргізіп қойды. Ушул хадисти ошол биздин Ханафия алымдарыбыз далил катары алып келип туруп, жана башка алымдар жумхур улама деп коет, көпчүлүк алымдар бул мусулман эсептелинет, бирок кандай мусулман эсептелинет? Намаз окуган адам. Идеал мусулман болот. Фасик мусулман деп аталат. Бузуку мусулман. Дининде кемчилдиги бар мусулман, күнөөкөр мусулман деп аталат. Бирок мусулман. Түшүнөсүздөр? Мусулман. Дагы экинчиси ошол кафир дегендер деле намаз окуган. Мура салат. Болгону сөз менен гана айтылат. Сөз менен эле бул эми кафир. Неге дегенде ушинтип койсо кичине коркуп турат депчи. Бирок коркуп туруш үчүн дагы ант айтканга болот, анткени кээде коркутуш үчүн намаз окуй бул кафир деп койгон болсо, азыр жүрө берет эл катар. Проблема жок. Мисалы ушинтип намаз окугандар кафир деп койгондорго мына хадистерди көтөрүп чыгып, мындай личный эмеде отургандачы, кичине алдынан чыгып сүйлөшсөң, акыр мындай дегендер бар да. Не кыласың, ушинтип коер, кичине корккондон жакшыраак намаз окуйт депчи. Тек кой депчи. Жок, ол тек койгонго болбойт. Анткени неге дегенде, азыр катарда тынчылыкта жүргөн иштек эмес. Палан мындай дегенчи. Алла сактасын, бир закондуу чектен чыгып кеткен учурда, тополоң болгон учурда, колунда корал болгон учурларда бул аябай чектен ашкан калып барат. Анткени бар да, бул иштек койт депчи. Муну өлтүрүп койсо болот, муну уруп койсо болот деген нерсе иштеп кетет. Ошондуктан өкүмдү накта далил менен билинип алыш керек. Кандай болгон учурларда дагы биздин законубуз калыш керек. Не? Алланын өкүмү. Ой, бул мусулман. Мусулмандын каны арам, мусулмандын абир арам, мусулмандын несі арам дагы? Мал дүйнөсү, пулуна тийишпеш керек. Көпчүлүк мусулман өлкөлөрдө бири-бирин чабышканда, бири-биринин мал дүйнөсүн, канын адалда бергени ушул өкүмдөргө даярдап койгон, секин отуруп алыпчы. Намаз окуй кетти. Намаз окубаса дагы, эгер тилинен намаз парз эмес дебесе эле, эми окуйбуз деп, кээде жумага, кээде айтка келип турса, бул мусулман иншалла. Бирок кандай мусулман дедик? Кемчилдиги бар мусулман. Дагы бир хадис окуйбуз. Сахih Бухари жана Муслимде келген Анас ибн Малик радиллаху анху риваят кылган хадисте, "Яхруджу минан нар ман кала ла илаха иллаллах." Тозоктон Аллах Таала акыр аягында чыгарат.
кимде-ким ла илаха иллаллахты айткан болсо эле. Ва фи қалбихи вазна шаир мин хайр. Ал жакшылыктар бир арпанын бир үштүк дан бар го. Арпанын оорчулугунчалык жакшылыгы болсо эле чыгарып берет. Некен тозокто түбөлүк калбайт. Ким? Мусулман адамдар. Кандай мусулман? Эң төмөнүн айтат. Ла илаха иллаллах деген. Анан жакшылыгы жок экен да, бирок орозосу ham, хажы ham, намазы ham иштекеси жок. Кичинекей жакшылыгы бар экен да. Канчалык деди? Арпанын весиндейчи. Демек некен? Эгер намаз окубаганы анык да. Демек муну Алла Таала не айтат? Мусулмандардын катарына. Анткени намазда канча сооп бар, билесиздер да. Жөн эле жаназа намазынын сообу не деген? Жаназаныкы, фарз намаз эмес. Ухуд тоосундай Соломон тоодан 2 келе турган деңгээлде оор. Арпанын весинде эмес. 5 убактыкы эсептей албай турган деңгээлде. Яхруджу минан нар, хадис муланысы. Тозоктон Аллах Таала чыгарат, эң аягында дагы чыгарат. Ман кала ла илаха иллаллах. Ким ла илаха иллаллах деген болсо, ва фи қалбихи вазна бурра мин хайр. Жакшылыктардан баягы будайды тарткандан кийин ун бар го. Ундун майдасынчалык деңгээлдеги весте жакшылык болсо, кечине илешсе болду. Түздөн түз далил болуп атат. Не? Намаз окуган да адамчы. Бирок тозоктон чыгарып атат. Эмне гана азапталгандан кийин. Ыйманы себептер. Ла илаха иллаллах дегенсе. Ла илаха иллаллах дегенден кийин болду. Ал адам мусулманчылыгы калат. Болгону. Алымдар коркутуу иретинде айтканы бул мусулман эместердин иши депчи. Улуу алымдар айткан. Намазды ташташ иштин көзүндө, амалда ушул мусулман эместердин сүрөтүндөй болуп эсептелинет депчи. Анткени сахабаларда биз намазга келген адамдарды 200 деп эсептейт элек депчи. Анткени намаздын негизги ибадат, исламдын негизги нерсесин бул кылбай атат депчи. Бирок динден чыгарган эмес. Пайгамбардын доорунда да чыгарган эмес. Кээ биркелер оозду оозандырып сахабалардын доорунда ушундай болгон деп сахабалардын арасында жашап келген деп айтылат да. Сахабалардын доорунда чыгарган эмес. Эми дагы бир хадис окуп коебуз, тесет буну сөз окуп атканыбыз, бул хадис биз үчүн дары да. Пайгамбар "Ман шахида ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла". Ким Аллахтан башка илах жок, Аллах жалгыз, анын шериги жок деп айтса. Ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Албетте Мухаммад Аллахтын элчиси жана кулу деп айтса. Ва анна Иса абдуллаху ва расулух. Жана Иса пайгамбар Аллахтын кулу жана элчиси деп айтса. Ва калимату алқаху ила Марьям. Ал Иса Аллахтын сөзү Марьямга берген деп айтса, ва руху мин, Аллахтан болгон рух деп айта турган болсо, вал жанна хак, бейиштин барлыгы анык десе, ва нар хак, тозоктун барлыгы анык десе, адхалаху Аллахул жанна, Аллах Таала адамды бейишке киргизет. Ала ма кана минал амал, кандай амал кылса дагычы. Бул жерде эмне бар? Намаз жок. Толтура хадистерди окусаң келген эмес. Ном кылса, сөзсүз түрдө намаз окуса, анан гана бейишке киргизет. Болсо түбөлүктү тозокко калат деген хадистер жок. Ошону эске алышыбыз керек. Анан оор иретинде айтылган сөздөр бар. Мисалы Умар радыйаллаху анху сөз бар да, мусулман менен кафырдын ортосу намаз дегени бир коркутуу иретинде. Сиздер деле балдарыңыздар коркутасыздар, өлтүрөм депчи. Балам, мына ишти кылсаң сени өлтүрөм. Же болсо айтасыз, жак, мойнуң жулам депчи. Бул не коркутуу иретинде эле айтылат, бирок амалда кылынбай турган сөздөр. Туура? Өлтүрөм деген өлтүрбөйт. Мойнуң жулам дегенде мойын жулса өлөт да, туура? Жөн эле сөз. Ошол сыяктуу эле башка хадистер ham бар. Именно намазга тиешелүү келген эмес. Башка сөздөр бар, мисалы пайгамбардын сөзү "Сибабул муслим фусук", мусулман адамды сөгүп коюш бул бузукулук. "Ва киталуху куфрун", ал мусулманды өлтүрүп коюш кафырлык деген. Бул бирок өлтүргөн адам чоң күнөөкөр болот, бирок мусулманчылыгында калат. Буга өзүнчө аят бар. Эки мусулман топ согушкан болсо, анда бир тарабына жардамдашып токтоткула мазлум тарабына деп. Мусулман бойдон калына берет. Болгону бул коркутуу иретинде да. Башка да хадис бар. Ким аялынын, эми мындай шариатта болгон нерсеси да, хайыз учурунда же болсо башка учурунда деле арканкы жагына кошулган болсо, Мухаммад алып келген динге капыр болду деген сөз бар. Бирок капыр болбойт, чоң күнөөкөр болот. Просто бул иш өтө оор күнөө болгондуктан такыр адамдар ойлонбосун деген иретте оорлугун түшүндүрүш үчүн ушинтип айтылат.
Дагы хадис бар. Ман кала ли ахихи я кафир. Ким мусулман бир туган кафир деп айтса, фақад ваа биха ахадухума. Ошол сөз экөөнүн бирөөнө түшөт. Либо бул, либо бул. Ол деген сөз либо ал кафир болду, либо бул кафирлик эмес. Анын күнөөсү экөөнө түшөт. Эгер чындап ал динден чыккан адам болсо, ал анык болот. Динден чыкпаган болсо, доомат койгондугу себептүү күнөө болот деген эле маани. Болгону мындай таглиз иретинде, коркутуу иретинде айтылына турган сөздөр. Дагы башка да хадис бар. Ким чыгып алып туруп, жылдыздар жок экен, же болсо палан жылдыз келди, эми жамгыр жайт десе, ман кала мутирна бинаул кавакиб, паланча жылдыз чыккан үчүн жамгыр жаады деп айтса, фахуа кафирун билла, Аллах Таалага кафир болду. Ва муъмин бил кавакиб, бул жылдыздарга ыйман келтирди деп айтылат. Бул коркутуу иретинде, бирок ол сөздөр дагы эмне болот, динден чыкпай турган эле нерсе, болгону коркутуу иретинде айтылган нерселер. Анан жамаат ушул жерге айтыш керек. Биз көпчүлүк намаз окуй атабыз го. Эки максатта окуйбуз. Белгилер чыгарса болбойбу? Мен намаз дебейм дегендерди эмес, мыяка. Адамдар намаз окуйт эки иретте максатта. Биринчиси неде окуйт? Уктап калып, унутуп калып. Булар эми күнөөкөр эмес, бирок казасын гана окуйт. Мисалы пайгамбарыбыз дагы Хандакты казып аткан учурда сахабалар менен бирге асырды унутуп койгон, шам башталып кеткен да. Ушундай учурлар болуп кээдечи. Аны окуйм, муну окуйм деп атып өтүп кетет дагы, өкүнүп кетесиң го. Бул адам ошо намаздын казасын гана окуйт, күнөөкөр болбойт. Же уктап калат бирөө. Чында будильниктерди койгон, 20 та будильник койсо дагы ойгонбой койду. Өтө катык чарчап калган. Бул да казасын окуйт. Бул күнөөкөр эмес. Экинчиси бар. Иншаллах Кудай инсап берсе окуйм, мына Рамазанда окуйм, мына да окуйм, эртеңден баштап окуйм дейт. Бул адамдар күнөөкөр болот, бирок динден чыкпайт. Бизде көпчүлүгү ушинтип окуй койот. Бирок ошондой адамдарга биз намаз окуштун мындай жолун айтабыз. Намазды бамдаттан баштап окуйм деген сөз, айтып коеюн, шайтандын алдоосу. Ким намазды мына бисмилла кайра баштаймын десе, ошо баштаймын деген моментинде башташ керек. Пешинде ой келди, сразу пешинден башташ керек. Асырда ой келди, асыр. Эч кандай шариятта жок. Мен көптөн бери намаз окуй койдум эле, эми мен бамдаттан баштап окуйм деген жери жок. Сразу окуп кетиш керек. Анткени көптөн бери намаз окуй атат да, ол сөзсүз баштапкы 3-4 күн сөз бамдатка уктап калат. Үйрөнгөн эмес да. Уйкусу бамдатка ойгон үйрөнгөн эмес. Ошондуктан окуй бериш керек. Бамдатка уктап калат, казасын окуйт. Эртеси күнү 5 мал окуп келатат, бамдатка уктап калат. Акыр ошентип атканда Аллах Таала аракет кылат, ага береке берет, бамдатка дагы тура турган болот. Аллах Таала разы болсун. Андан кийинкиси дейин десек убактыбыз албетте соңуна чыкты. Бирок аманат болгон сөздөрдү бир сыра айтып коелу. Бүгүн биз кыскача чектен ашуу жөнүндө өзгөчө мына намаз жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми билбей туруп оор күнөөлөрдү аткарып, ширк кылып койгондо деле билбесе динден чыкпайт экендиги тууралуу насип болсо башка бир темаларда айтып сүйлөшөбүз.